Assalamu alaikum, Kırgız elim. Amansыңарбы, тынчсыңарбы? Мен бүгүнкү кайрылуум президент Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке болмокчу. 13-сентябрь күнү Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун соту болот. Ошол сотто Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду эркиндикке чыгаргыла. Силердин бул кылган кылмышыңар болбойт. Кимсанбаевичке койгон жалаңар ары каттап суу кечпейт. Биз аны кандай экенин билебиз. Ал киши андай жолго барбайт. Чыккынчы эмес, чыккынчы деп, чыккынчы эми бизде Акаев болгон. Мына ошо Акаевди айтыш керек. Чыккынчысың деп. Каркынан ошо сатып ийген кудасына. Силер Адахан Кимсанбаевичке жала жаап атасыңар 4 көчө жөнүндө. 4 көчө жакшы чечилген. Лейлек элине жакшы мааниде чечилген. Азыр ошол жол менен каттап атышат, барып келип атышат. Сатып ийген деп айтып атасыңар. Адахан Кимсанбаевич эси ошол жерди сатып акча кылып чөнтөгүн толтурган болсо, Бакиевдин жанында жүрмөк. Ошол жака Данияр Үсеновго окшоп көчүп кетип ошол жакта жашамак үй бүлөсү менен. Эч кандай күнөөсү жок экен, Кыргызстанда жүрөт. Силер ага адамды апарып камап койдуңар да. Чубак Ажы Раматылыктын айткан сөзү бар. Бул хадисте келет экен. Если силер мусулман болсоңор, ошол пайгамбардын сөзүнө кулак салгыла. Ал жерде эмне дейт? Бирөөнү дейт. Бирөөгө кандай кылып пастава кылсаң, сен ошондой пастава болмойсаң, бул дүйнөдөн өтпөйсүң дейт. Силер Адахан Кимсанбаевичке пастава кылып аны камадыңарбы? Силер бул дүйнөгө Адахан Кимсанбаевичтей болуп, түрмөгө отурмайсаң өлбөйсүңөр. Ушундай. Бул дүйнө бумеранг, айланма, бири-бирин айланып ушинтип турат. Бирөөгө көр кассаң, чоңураак кылып каз дейт, өзүң кошо түшүп каласың дейт. Бул кыргыз элинин макал лакабы. Ошон үчүн Садыр Жапаров, Камчы Ташиев силерге кайрылабыз. Мен өзүмүн атыман кайрылам. Адахан Кимсанбаевичти 13-ндө соттон кийин чыгаргыла. Эл чыдабай калды. Bir жагынан кымбатчылык, bir жагынан мигрант болуп кетип атышат. Силер бийликке келгенден бери 100 000 адам чыгып аткан болсо мурун, азыр 200 000 деп чыгып калды жылына. Элдин кыжыры кайнап атат. Эл деген сел болот. Абайлагыла. Силер ойлобогула нар жакта 5-6 дакансалар менен биз корголуп калабыз деп. Жок, андай болбойт. Эч качан андай болбойт. Алар коргой албайт да, колдой албайт да. Бир Аллах колдойт, Аллах коргойт. Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду тез арада чыгаргыла. Абайлагыла. Силерден сураны чыгаргыла. Өзүңөрдүн билигиңерди аткара бергиле. Кандай аткарып аткан болсоңор, ошондой кылып аткара бергиле. Бирок Адахан Кимсанбаевичти тез арада түрмөдөн чыгарып койгуласы.